Саламатсыздарбы? Мен Бактыгүл Сагыналы кызы. Баткен облусунун Лелек районуна караштуу Дыйканбай Жороев атындагы негизги жалпы билим берүүчү мектебинин математика мугалими. Мен азыркы маалыматтык технологиянын өнүгүү доорунун мугалими, өткөндө калыптанган тарбия системасын жетишкендиктерин сактай билген, жаңысын жаратып, аны өз ишмердүүлүгүндө чыгармачылык менен колдоно алган кесипкөй инсан катары келечек муунга татыктуу билим тарбия берүүнү, чыгармачылык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүүнү, алган билимдерин турмушта пайдаланууга көнүктүрүүнү максат кыламын. Ошону менен катар төмөнкү сапаттарды өнүктүрүү менен ийгиликтүү иштеп келемин. Мен мугалиммин. Өз предметин сүйгөн, билим менен окуучуга жол көрсөткөн. Билим берүү бул кызыгууну ойготуу. Андыктан математика сабагын турмуш менен байланыштырып, башка предметтер менен айкалыштырып, кызыктуу өтүп келемин. Мен мугалиммин. Билим менен гана чектелбей, окуучуларга тарбия, жаркын жашоого үмүт берген. Ооба. 3 өзгөрмөлүү теңдемелерди чыгаруунун формуласын окутуп жатып, окуучуларга жашоо бул бирдей өйдө, бирдей ылдый экендигин, сыноолор адамды сабырдуулукка үйрөтөрүн айтып келем. Ал эми 3 бурчтуктун ички бурчтарынын суммасын табууну окутуп жатып, окуучуларымдын ички дүйнөсүн үйрөнүүгө аракет жасайм. Мен мугалиммин. Заман менен тең жарышкан заманбап мугалиммин. Анткени бүгүнкү күндө жаңы технологияны мыкты өздөштүрүп, жаңы муун менен аларга тааныш дүйнөнүн тилинде баарлаша билүү ар бир мугалим үчүн маанилүү. Азыркы күндө окуучулар бир гана көңүл буруу жана билимди каалашпайт, алар менен заман тилинде баарлашууну каалашат. Мен мугалиммин. Китеп окуп, өз билимин өнүктүрүүнү максат кылган. Окуу бул рухтун азыгы. Канчалык көп китеп окусак, ошончолук өзүбүздү таанып, дүйнө таанымыбыз, ой жүгүртүүбүз, сүйлөө маданиятыбыз өнүгөт. Натыйжада окуучуларга ар тараптан үлгү боло алабыз. Мен мугалиммин. Сүйүлгөн сүйө билген жана дагы сүйө берген. Сүйүүнүн символу мугалим. Инсан сүйгөн адамдан гана бир нерсени үйрөнө алат. Ошондуктан сүйгөн жана сүйүлгөн мугалимге өлкөбүз гана эмес, бүтүндөй дүйнө жүзү муктаж. Гүл солбасын үчүн суу кандай зарыл болсо, өлкөбүздүн эртеңи үчүн билимдүү жаштарды тарбиялоо мен үчүн ошончолук маанилүү. Укук коргоо кызматкерлери кечээ жана бүгүн болгон кылмыш иштерин иликтесе, билим берүү системасынын бир бөлүгү катары мугалимдер жана ата-энелер ошол кылмыш иштерди алдын алабыз. Жаштар биздин келечегибиз, аларга татыктуу билим тарбия берүү эң башкы милдетибиз.